Assalamu alaikum ақтандай елім амансыңбы. Жақшы oldu бұл жерге жабалақтап келгенің. Ақындардың адаты амандашып алалы, а дегенде салт ошол саламдашып алалы. Қары дебей, жаш дебей, бар аман жатабы, хан базарға айланған шаарың аман жатабы. Өткен жылы жыртылған өтүүң аман жатабы, көрінген жері жамачы, көйнөң аман жатабы. Саламатсыздар. Көршілер, урматтуу замандаштар, урматтуу улуу кыргыз эли. Бүгүн биз Баткен областына караштуу Кадамжай районунун Кадамжай 17-чи орто мектебинде коноктобуз. Бүгүнкү жаштарыбыз менен чогуу бирге жаштар жана кыз жигит деген теманы тандап атат. Андыктан азыркы биздин жаштарыбыз өтө күйүп, айрымдары аябай сүйүп, кээде ыйлагандар да бар. Биздин конокторубузду тааныштырып кетсек, Дилмирөк Адепахлак жана Маданият борборунун Баткендеги өкүлү Мухаммад Исмаил Ажырман. Жана ошондой эле Кадамжай районунун билим берүү бөлүмүнүн башчысы Камал Карипов агайыбыз. Урматтуу жаштар, урматтуу кыргыз эли, мына жаштарыбызды азыр билесиздер. Деги эле азыркы сүйүүдө кимдер алдынан? Жаштар алданабы, азыркы биздин жаштарыбыз кандай кыз жигит болууда? Саламатсыздарбы? Ниматов Адишкөр, Кадамжай Семетей лицейинен. Мен ушул учурдан аз пайдаланып кыздарга суроо берейин дейм да. Азыркы коомубуздагы, заманыбыздагы кыздардын жүрүш турушу, адеп ахлагы өздөрүн кынаттандырабы? Кыздарга суроо да. Жок, сен канаттанасыңбы ушул кыздарга? Мен толугу менен кынаттанбайм. Неге? Себеби биздин азыркы жаштарыбыз, кыздарыбыз эмес, жигиттерибиз деле да, европалашып кетти да. Алардын маданиятын кабыл алып атат өздөрүнө. Өзүбүздүн салтыбызды, маданиятыбызды биз барган сайын унутуп бара жатабыз да. Биздин караганыбызда ыйманыбыз төмөндөп кетип атат. Жүрүш турушубуз начарлап, кийимген кийимдерибиз башкача болуп кетип атат да. Ошого кыздар өздөрү кынаттанабы экен ушуга? Азыркы учурда биз Европаны карап кеттик. Европа биздин мамлекетке караганда абдан өнүккөн. Жана мунун негизинде биз бул кийимдерди киебиз, жана бул бизге жарашат. Сен төмөндө айтылып кеткендей, сен өзүң деле кийин ошондой эле кийинип турбайсыңбы? Сендей кызың жок болсо, ал өзүң ишиң, кыз менен сүйлөшүп көрүп, анан башкача ой болот. Абдулла Нурсултан, Кадамжай Семетей лицей. Бул кызга жооп катары биз да ошондой кийинип жүрбөйбүз дейт да. Биз балдарга кандай кийинишибиз керек? Биз костюмчум, ошо биздин эле формада жүрөбүз, бирок кыздар европалашып кетти деген себеби бул мындай биздин негизинен биринчиден караганда динибизге туура келбейт бул кийингендери. Европа менен биз Кыргызстан эмес туура мындай өнүккөн жагынан өнүккөн, бирок биздин адеп ахлак жагынан карашыбыз керек да. Өзүнүн салттык кийимдерибизди карашып көрүшүбүз керек да. Азыр мына кыздар карай турган болсоңуз, кийингендери карап кое аласың да. Азыркы кезде кыздар ар түрдүү кийинет дейсиңер. Бирок кийингенибиз үчүн тан алабыз, бирок ошо заманга жараша кийинбесең дагы туура келбейт да азыркы учурдачы. Бирок башка кыздарга салыштырмалуу биздин Кадамжай районунда анча деле ачык кийинбейбиз да. Мисалы балдар деле бир эле кыздарга тиешелүү эмес, бул балдарга деле тиешелүү нерсе да. Бул табигый көрүнүш деп эсептейм ошо. Кыздар Европанын стилине өткөндө бир жагынан жакшы жагы бар, бир жагынан кээ бирөөгө жарашат. Бирок ладно Европа жагына өтсүн, бул жагында да Европада болуш керекпи акыр? Бирок алардын талабына достойный кыздар мындай жок да, европейский неме жагыначы. Жок, азыркы биздин кыздар сага жагабы? Туура эле жүрүп атабы? Сүйлөшкөн кызың барбы? Бар. Ар кимисине ар кандай болот. Ар кимисине ар түрдүү көз караш, кээ биркисине жагат, Сагындай баягы ошол кийимди кийгенден кийин мындай фигурасын көрсөтүп жүргөн кыздар жагабы же кандай жагат? Жок, более мындай скромный кыздар, ошондойлор жакшыраак болот. Мындай жаман анча деле ачык болбош керек. Азыркы биздин кыздар скромный элеби? Редко. Анча деле эмес. И можно одеваться открыто, но в душе быть скромным человеком. И дело вообще не в одежде. Азыр Европа стилинде мындай Европа стилин ондай талдап көрсөң туура эмес да. Мындай жогошкашымдар кетип, денсаулыкка дагы зыян адамда карасаң, чоңойгондо медицина жагынан булал болушка туура келбейт. Мисалы Европа дейсиң, талдап көрбөйт да, адамдарга жакса болуп, бирөөгө көрүнсө болду да. Мисалы мен андай кыздар жактырбайм да. Туура биз ушундай жагышкан шымдарды кийишибиз мүмкүн да. Бирок силер да бизден калышпай, мен мына кече чыгарканага бардым. 1-2 бала келди, жынса силердин кийип жаткан шымыңарды сигаретка кылып бересизби же деп суранганын өз көзүм менен ооба. Силерге эмнеси жок койсоң?
Ошо силерге кандайча? Мы одеваем то, что нам удобно. Жакшы жигиттерден бар жок. Неге дегенде силер кызсыңар да, ошон үчүн ыймандуу болуш керек, кыз деген үйүндө отуруш керек да. Биринчиден, жогорку кеңеште аял заты парламенттин 30%-ын ээлейт. Ал эми экинчиден сен мени элестетсең, мен биякта мондай көйнөктү кийип, шөкөлөнү кийип турамын. Анан мен сени элестетейин, сен чапанды кийип бияка эме кылып турасың. Ошол жакшы. Биринчиден сен чапан дедиң да азыр. Чапан биздин кийимибиз эмес да өзүңчү. Өзбектердин кийими. Кыргыздарга айткан, силерде дагы эле шөкөлө деп атасыңар, бизде калпак бар. Кудайга шүгүр кийебиз да ошонучу. Чапан кийебиз. Ошол аз кыз айтып жатпайбы, бул жерде бизде шөкөлө кийип, силер чапан кийип турасыңар дейт да. Биз аны жабып деле айткан жокпуз, эми мындай жабышкан шымдарын эмес. Мына адамга жарашып нормально кийсин и биз балдарга мындай сөз жок да кийимдечи. Эми туура анда мындай шымдар болушу мүмкүн, бирок ол өтө аз пайызда кездешет да. Мисалы 100-дө 1-10% болушу мүмкүн да. Атак калгандары балдарына кийинишиде костюмчу мындай нормально эле жүрөттөр да. Атак кыздар айтат азыр өтө эле ашырып жүгөр да, чапан чепкен андай туура келбейт да. Биз андай деле айткан жокпуз, просто кыздарды кичине мындай өздөрүнө карап, өзүнө жараштуу жана мындай караганда адамдын мындай оюну мындай неме өзгө тартпаш керек да негизинечи. Бул коомдун бузулушуна негизинен мындай себептер ушулар болуп жатат да азырчы. Силер айтып атасыңар да азыр мындай моюн калабызда мындай көпчүлүк жаштар, көпчүлүк кыздар ачык кийинип мындай орусча айтканда вызывающий жүрүшөт да. Анан силер айтып атасыңар мисалы мындай скромный кийинсин, шым кийбесин дейт. Ошо так айтканда эмне кийишсин деп мындай талап кылып атасыңар. Эмне юбкабы, көйнөкпү, эмне ошону жакшы билбейм. Ошого жооп бериңиз. Жок, биздин жигиттерибиз айтып атат, ушул баягы кыска, ушундай жаман кийингенден кийин бизди баягы эмне баратканда жолдон чыгып, ошол кызды карап көп кырсыктар болуп атат деген маани келип чыгып атат да. Азыр жаштар кыздардын кийингенин көрүп, жигиттер кийингениге карап неме кылат да. Эгер ачык-мачык мындай кийимин ийип иштеп кеткенде өзүн карап келатса, жигиттер ошого карап неме кылат. Ушул дүйнөнүн рахат үчүн жашайт да, биз деген бул дүйнөнүн рахат үчүн жашабыз керек. Жашашыбыз керек. Эртең эле 56 жылдан кийин өлөсүң. Сен ал жакта беш деген бар. Беш дегенде билесиң да кандай беш экенин азыр жаштарда ал жагынан башып түшүнүк жок да. Ошону бир аз ойлоп койсоңор жакшы болот эле да. Ошо сизге жакпайт деп алда жакпайт. Жок, эми түшүнүлөт да, түшкенсин да жактырып койсоң эми. Силер айтып атасыңар азыр мини юбка кийбейсиңер деп атасыңар, бирок эми адам ар түрдүү болот. Адамга кайсы эме жакса ошону кийет да. Мисалы силер айтып атасыңар, кыздар мантип жаанып аны кийип алышыңар керек дейт. Бардык эле балдар азыр бардыгыңар силер кыздардын ушул кийингенине карайсыңар да. Мисалы бир кыз мындай нормально кийинип кетип атат, бирок силер аны карабайсыңар да, там авторитеттүү нормально душы кийинип алган кыздарды карайсыңар. Силер ошо Европадан кийин кийимдерди өзүңөр тандап кийип атасыңар да ошонучу. Силерге талап кылыш керекпи же өзүңөр дагы талап кылышыңар керек ошону. Силер талап кылган жоксуңар да кыргыздын кийимдеринчи. Силер Европанын кийимдерин талап кылып атасыңар да, силерге ошол керек болуп калат. Силер айтып атасыңар да бардык кыздар депчи, ушу өзүңөрдүн дагы эжеңер, карындашыңар бар да, анан силердин күчүңөр жете, ошолор ушинтип кийинбей мындай силер айткандай болуп кийинип жүрөбү ошолор? Ошолорда кошуп айтып атабыз да, кыздар. Бардык кыздарды кошуп айтасыңар, ошо өзүңөрдүн карындашыңарды мындай жакшы кылып, ушу өзүңөр каалагандай кылып кийинтип коюшка күчүңөр жетеби силердин өзүңөрдүн? Кыздардын өзүн бизде айтат да, үйдөгүлөр карап. Биз азыр бетте айткан жалпы айыл затыга айтабыз. Анан европалык кийимдерди кийбей биздин улуттук кийимдерди эле кийип жүрсө деле болмок. Азыр кийгендерге караганда мындай ачык жүргөндөр туура келип атат да коомго. Ошондуктан ушул күнү эле сүйүшүш керекпи, же сүйүү качан башталат, канча жаштан башталыш керек, же кыздар сүйүш керекпи? Азыркы биздин жигиттер айтып атат, эгерде кыз сүйсө калат, жигит сүйсө калат дейт, балким ала ачып берсек деле болот дейт. Ушуга силердин көз карашыңар кандай? Өзү негизинен кыз балага эрте турмушка чыккан зыян деп ойлойм да. Себеби дегенде азыркы жаштарда жаш эле турмушка чыгып, анан эрте төрөп коюп, баласы майып төрөлүп аткан учурлар көп кездешип атат да. Азыр кыздарыбыз айтып атат да бул жерде. Главный кийимге каралбайт, жүрөккө каралат деп атат. Эгер ошол кыздын жүрөгүндө аз-маз ыйман болсо, ошол кыз өзү билип туруп ушул кийимдерди кийбейт да. Ошон үчүн жүрөгүндө ойлонуп Кыргызда казанда бар чөмүчкө чыгат дейт да, булардын казандагы чөмүчкө чыкпайт атпайбы?
Albatta Kırgızistan birinci özü İslam diniga negizilген mamlaket bolgondan keyin İslam dini деген мындай баш ийиш керек да ар бир адамчы. Ушуну менен жашаш керек. Силер иман бар деп атасыңар, кийинип атасыңар да. Эч ким айтпайт деп атасыңар. Биз айтышыбыз керек эмес силерге, туурабы? Эркек адам силерди башкарбайт да, ар уруктардачы. Акасы болушу мүмкүн, атасы болушу мүмкүн. Бирок бул дүйнөдө бардык нерсе ар бир адам өзүгө тиешелүү да. Өзүңөр тагдыр деп атасыңар, өзүм кетем деп атасыңар го бардыңар эле, туурабы? Демек жашоодо силер өзүңөргө карашыңар биринчи. Балдар силердин түсүңөргө карашы мүмкүн, бирок кийимге да карашы мүмкүн. Заман ошону талап кылып атат. Себеби дегенде силер ошону кийинип атасыңар да. Эгерде Мен Жанбек кызы Бермет, лицейденмин. Силер азыр айтасыңар, кийимге карайт дейсиңер. Иманда кийимге чек коюлган эмес, биринчиденчи. Экинчиден, аларга силер күнөөлүүсүңөр. Неге дегенде силер аялдарды бош койгонсуңар. Демек, культтун баардыгын кыздар алып койгон деп атат, э? Ошо кыздын суроосуна сүйлөгөндө жоопта, мындай динибизде кийимге чек коюлган эмес дейт да. Кечиресиңиз, сиз мындай динибизди толук билбейт экенсиз да, кийинген немелерин чындап эле билбейт экенсиз. Бирок мындай караганда агайыбыздан сурап көрөйүк да, динибизде кандай кийимдерге кандай чек коюлган сурап көрөйүк. Бул жакта ушул исламда деги эле азыркы жаштардын уктумуз, кыздардын, балдардын ушул бир аз токтоло өтсөң. Баштап кыздарга суроо берейин, анан жигиттерге суроо берейин. Ошону өз жыйынтык чыгат. Кыздар, эгер жанагындай тартышуу болуп жаткандай өтө эле модный, тар, бардык мүчөлөрүнү көрсөткөн кийим кийип кетип жаткан кызга, же болбосо Европанын кийимин кийген кызга жүрөгү бузук балдар көбүрөөк тийишип ышкырабы, же болбосо жоолугу бар, узун кийинген кызга балдар көбүрөөк тийишеби? Мындай сөз бар да, сакалчан оронгонду карайт дегенчи. Эми ар ким, ар бала өз кандай болсочу, ошондой кызды карайт да. Ушул эле сурооду жигиттер, силер ошо модный кийинген кыздарга жигиттер көбүрөөк тийишеби, же болбосо узун кийинчен кыздарга жигиттер көп тийишеби? Туура европейский кийимдерге балдар көп карайт болуш керек, бирок эмнеге азыр европейский кийинген бир кызды, бар мүчөсүн көрсөтүп чыккан бир кызды кийинтирип коюп, анын жагынган кийимди кийинген кызды көрсөтсөң, европейскийге туура карайт, бирок беркинин ичинде эмне бар экенине кызыгатчы бардык балдар. Туура эркектер? Балдар неге ачык кийингенге карашат? Если мында жабык кийинген кызга караша албайт, себеби балдар Аллахтан коркушат. Себеби дегенде алар коркушат, билишет күнөкө. Кыздар коркпойбу? Кыздар мындай коркпойт, мындай ойлонушпайт ал жагын. Бирок силер азыр айтасыңар то, что смотрите на девушек, которые в открытых одежде одеваются европейски. Вы женитесь на девушках, которые закрытые, правильно? И дело не в одежде, А силер кийимдерди сүйлөп калдыңар. Кийимде какая разница, как одет человек? Киреш дебей кир дейли, бит да дебей бир дейли. Кырса сүйлөйбүз. Мисалы, кыздар айтат, намаз окуган аял мындай ачык кийинип жүрөт дейт да. Бул намаз окуган адам эмес экен да, значит, мындай динде андайга жол жакта баягы кыз айткан чексиз деген андай чек коюлган эмес деген сен үйүңдө эриң алдында ошондой кийинесиң да, үйдө эч ким көрбөгөндө ошондой чексиз алып кандай кийсең ошондой кийинесиң, жакшы түшүнбөпсүң да. Силер азыр айтасыңар, кыздар мини юбка кийет, андай мындай аяк бияктарын көрсөтүп атасыңар. Бирок бардык ошо айтпайбыз, 5 кол бир эмес дейт. Ушунча кыздын арасынан бирөө чыгышы мүмкүн да. Бирок энди ол кийиниш адамдын өзүнөн зависит этет да. Мисалы биз мындай нарядный, нормально кийинип алсак, силер баары бир кыздардын кийиминен карайсыңар да. Бирок адам өзүнөн зависит этет да, кандай кийиништи. Мисалы бир кыздын тип кийинип кеткан болсо, сен антип кийинип кетат экенсиң десең, тип сен кызгангандай болосуң да. Бирок андай кылбаш керек да. Адам өзгө каалаган эркиндик бар да, ошону кийет. Мисалы силер айтасыңар, мен юбка кийип аласыңар, аяк бияңарды көрсөтүп аласыңар деп. Бирок адам өзүнөн зависит этет да, кандай кийинишчи. Кандай үйдө кандай тарбия алса кыз, көчөдө да ошондой жүрөт да. Жакшы. Экинчи сурообуз бар. Dediniz ала качуу деп темасына, ошо ала качуу темасына кайтсак, ала качуу деп балдар ала качып кетет да, азыр кыз сүйбөсө дагынчы. Бул деген туура эмес. Дегенде бул өмүрлүк жолдошу болуп атат баланынчы.
бүтүн өмүр ошо кыз менен жашайт. Эгер ошо кыз бүтүн өмүр ошо ичинде арманы калып кетиши мүмкүн. Мына ошо кыз сүйсө калат, бала сүйсө алат деп атасыңар. Кыздын ичинде арманы калып кетет. Силерге миң жакшы көрсөңөр да кыз жакшы көрбөй сүйлөгөн сөзүңө жаман жооп берсе, балдар силерге ушул жакшыбы, ала качуу дегенчи. Кээ бирлер буну салт дейт, кээ бирлер буну кылмышка тартып атат да. Силер ошо кандай ойлойсуңар балдар? Мен ошо балдарга суроо берейин дедим да. Ала качуу дегенде кыргыз салт дейт да, мен ойлоп туура эмес салт деп ойлойм да. Себеби мисалы кызды алып качсаң, анда бир өзүнүн жеке мындай орду бар, ар нерсенин орду бар да. Алдагы мындай жашаш керек. Бизде Алла Таала ар кимге мындай эркиндик берген да. Мен бул салтка туура эмес карайм, алып качпаш керек. Сен мындай деп атасың, салтты алып барбаш керек дейсиң. Элесте сенин атаң, грубо айтканда сенин атаң комуз ойнойт. А сенин атаң сен комуз ойношун кааласа сен ойнойт белең. Салтын улап кетесиң. Ол ошондой эле сөз. Ол ошондой эле. Ала качуу бир жагынан туура салт. Өз жагынан. Бир жагынан кыздар өздөрү ушундай жагына тукту берет. Аз бул жерде менин досум кичине адашып кетти окшойт, менин оюмча. Бул жерде биз кыз ала качуу менен комузду аралаштырса жакшы болот эле да. Бул жерде туура бул ала качуу биздин кемчилигибиз деп ойлойм. Муну биз мойнубузга алабыз. Биз жалпы досторума кайрылып айтарым, эми ушу ала качууду токтотойлу. Кыз бала болгондон кийин эми баладан эмебирээк болот дагы. Кыз миң сүйсө дагы балага башка берсе, кыз унчукпай кала берет да. Эми кыз сүйсө калат, бала сүйсө алат, бул кошулам мен. Кыздын ички дүйнөсү жакпай калса, сен таштап кете белең деп. Албетте сен эгер сен ошондой кызды каалап алсаң, сен ага акырын түшүндүрсөң болот да. Экөөбүздүн көз карашыбыз бирдей эмес экен, сен мага туура келбейт экенсиң, мен сага туура келбейт экенмин. Түшүн ошондуктан деп туруп кет. Сен өтө мындай сулуу жигит экенсиң, ал көрүп сүйүп кыршаш кетип калды да, анан ал ыйлап атат. Жок, мен сени жакшы көрүп калдым деп атасың. Экөөң көз карашың бирдей болгондон кийин сен түбөлүктү чыгып кете албайсың да мен. Ошон үчүн баягындай убагында бүтүрүш керек да бул иштичи. Узалып кетпеш үчүн. Кызысында бас деп коет го. Ошонун убагында кылса, ал анан келечекте жакшы болот. Ошол биздин жигиттер кызыбызда басып атып, көптөр баягы азыркы кыздарыбыз мындай жаман акыбалга барып калып атат да, анан ошентип баардыгын булгай берсе, башкалар эмне болот? Аны кыздар ошондо аракет өздөрүнүн мүнөзүн жакшыртышка аракет кылыш керек да анда. Мүнөзүн эле, Мүнөзүн. Бул азыр мүнөзүн жакшыртыш эмес, негизинен багы адам өзү биринчи караш керек да. Ошол кыз жакпадыбы сага. Демек, түшүндүрүш керек да. Эгер бардык адам мындай үйрөнөт да, үйрөнүшкө мындай ошондой жаратылган да. Себеби дегенде ар бир адам туулганда эле бардык жагынан болуп туулбайт да. Ошол кыздын да кемчилиги бардыр да, бирок. Сен өзүң кыз жигит дегенди кандай түшүнөсүң? Кыз жигит деген энди ар бир адам өзүнүн өмүр жолдошун терең тандаш керек. Ошону мындай терең билиш керек да. Биринчи кызын ошол ички дүйнөсүн аныктап чыгыш керек да. Кыз жигит болуп жүрүш керекпи мындай? Сүйлөшүп, таанышып, кармашып. Кыз жигит болуп жүрүш керек. Бирок кармашып, таанышып, ояк буяк бул туура келбейт да бизгечи. Себеби дегенде эгер сен мындай жүрөгүңдө болсо, ошол кызга мындай тийишпейсиң да. Себеби дегенде ошол кыз сага кийин мындай башка бирөөгө тийип кетсе эгер, сен ошол наргы баланын алдында сен күнөөлүү болуп каласың да. Азыркы жигиттер мындай мактанат экенсиңер го. Сен канча кандай кызың бар, ана отурушка барганда баягы эртишип барса, бул жигит авторитет деп калышат экен. Же болбосо кызы бар экен, же жигити бар экен деп калат го. Ана силерде кандай болуп атат? Ар ким ар кандай да энди. Биздин коомдо андай нерсе жок дейм мен. Жок, сен отурушка ошентип эриштип барасыңбы? Сүйлөшкөнүң барбы? Биринчиден мен өзүм отурушка барбайм да. Настоящий мужчины вымерли как динозавры депчи. Мына айтып атат, бул кыз мага жакпады, мен аны сразу бүтүрүп салам, мен болду депчи. Жок, сен түшүндүрүп тур. А вдруг айтты сагачы, сен жакшы көрүп калсаң эмне кылат элең? Сага баары бир кийин ал өлүп ала, өзүн өлтүрүп алат, башка. Просто сен мындай добиваться этпейсиң. А вдруг ана бул мындай ичинде балким ал жакшы кыздыр. Балким сага ошондой мындай мүнөздө сага эметип калгандырчы. Сага баары бир мага жакпады, всё, мен аны сүйлөшпөй коем. Мисалы айтып атасың, кыздар көп. Мен башка, бул башка, чынбы? Ошонтип айтып атпайсыңбы? Вообще туура эмес. Ошо бул айтпай, досум айтат, немеде жатат да, ошол мезгил алып бүтүрбөй эле эгер экөөдөн уланып кете турган болсо, алар эртең турмуш курат. Турмуш кургандан кийин турмуш бузулса, ал чоң проблема да. Онун көрү, ошо кичинерээк мезгилинде эле кыз, жигит мезгилинде эле бул ишти бүтүрүп, мындай чечсе болот да негизиненчи. Азыркы жигиттер кээде эки дос, аябай кан дос, жан дос деп коебуз, анан баягы бир жерден бир кыз сүйүп калат экен. Анан экөө урушуп, ошо кыз үчүнчү бири-бири азынып өлгөндөр да бар. Ушул туурабы же туура эмеспи? Деги эле ошол кызды талашыш керекпи? Ошол бир округга эки талапкер коюш керекпи? Силерде кандай болуп атат? Ошолорду айтсаңар. Мындай дегенде эки дос эгер бир кыз сүйүп калыштай болсо, ал тандоодо кызды өзүнө коюш керек.
кыздын өзүнө. Кыздын ою бул жигиттерге ою кандай дегенчи. Анан жана ала качуу маселесине келсек, ала качуу деген мүмкүн бул туура эместир. Жана салт деп нерде бир досум айтат, бирок бул туура эмес. Мүмкүн ал кыз менин ошол эле жакын досумдун келинчеги болуп жүргөндүр. Мүмкүн ал кыз көчөдөгү сойку болгондур. Тышкы көрүнүшүнөн сүйүп калып туруп эле ала качып кеткен мүмкүн эмес. Ошол ала качуудан көп сойкулар ошондон пайда болот. Жана мен силерге берген суроомду аял затыны Кудай Таала назик кылып жараткан. Аялдын денеси да назик. Эркек балдардай кармап көрүшкөндө да ошондой эле аял кишинин көңүлү да назик. Аял кишинин доошу дагы назик. Мына ошол назик нерсени мен силерге саналаштырып айтайын. Жумуртканы эгерде базарга алып бара турган болсоңор, кантип алып барабыз? Картошка окшотуп эле капка салып аркабызга көтөрүп? Жок. Аны кандай кылабыз? Коробкага салып, акырын жакшы кармап. Аял киши мына ошондо жумурткадай назик нерсе да. Ошол аял кишинин назиктигин кармап турган нерсе, анын жанагы жумуртка салыштырып атпайбыз да. Жумуртканы коробкага салганда аял кишинин назиктигин кармаган нерсе кийим болот. Жанагы кийимчең кызга башка балдардын сүйлөй албагандыгы анын коробкасы бар да. Аны коргоп турат. Анын назиктигин сактап турат. Мен айтарым, жалпы эле кыздар, силер өзүңөрдүн назиктигиңерди жакшы кармагыла. Дили бузук эркектер силерди алдап, өмүрүңөргө балта чаап койбосун. Ушул кээ жаштарыбыз биздин формасына кызыккан жаштарыбыз да бар экен, кыздар дагы, жигиттер дагы. Жана ошондой эле көпчүлүк учурда ушул кыз жигиттерибиз кээде ошол максатсыз эле сүйгөндөр да бар. Көңүл ачуу үчүн, жүрүү үчүн мен кыйынмын деген сыяктуу. Ошондо азыркы биздин жаштарыбыз отурушта болсун, туулган күндө болсун, жигиттер ягуар, атыңа түшкүр арак жана башка алкоголдук заттарды берип кыздарга кыздарыбызды ыйлаткан учурлар да бар. Ушуга кыздар күнөөлүүбү же жигиттер күнөөлүүбү, жаштар сүйлөсүн. Кыздарды ичишине дагы балдар себеп болуп атат. Алар деген мындай сүйлөшүп жүрүп, аларды таштап кеткен учурда кыздар да ичет. Ошондо гана ичиши мүмкүн. Анан анча байрамдарда шампанский ичиши мүмкүн. Ичкен кыздарга көз карашың кандай? Жок, мен таптакыр тескери көз караштамын. Кыздар эч качан ичпеш керек, балдар дагы эле ичпеш керек. Негизи эле адамдын заты өзүнүн тазалыгын, өзүнүн ыйманын дайыма мындай таза сактап жүрүш керек. Ал эми арак мындай бузат экен дагы, мисалы 50 грамм ичкен адам дагы кыздарды алдап коюшу мүмкүн, жигиттер? Жигиттер ошо арактын мындай өзүн билбей психикасы бузулат, мындай көп адамдардын, кыздардын, балдардын. Ошондуктан таптакыр тескери. Барды ичет да, ошо арак менен сигареттен проблемасын решать этсе болот дешетчи. Эмне үчүн ал эч нерсени решать этип бербейчи? Ичип алып ошо менен көчө жүрүшө беречи. Проблемасын решать этпейчи. Силерге баягы тамак чеккен кыздар кандай? Барбы бу жакта? Жок. Азыркы учурда кыздардын студенттер айтат 70% сигарет чегет деп айтат да. Бул табигый эле көрүнүш болуп калды. Мисалга алганда мен өзүм көрүп эле жүрөм, кыздардын сигарет чеккенин, ичкендерин. А бирок ичкен менен чеккен менен проблеманы адам өзү чечкиндүү болуш керек да, ошол. Кыз айтып кетти, коом бизди өзгөртөт деп жатат да, биз ошого мажбур кылат деп жатат да. Коом бизди өзгөрбөйт, биз коомду өзгөртөбүз да, наоборотчу. Бул нерсе ичкен, чеккен же балдардын же кыздардын күнөөсү деп эсептебейм да мен. Бул жалпы биз жаштардын күнөөбүз да, бардыгычы ошол. Биз неме кылып жатабыз, ушу баары жаштар бузуп жатабыз мен. Биз кыздар дагы эмес, балдар дагы эмес, бирибизге төңкөбөй эле жалпы эле ушул нерсени ар ким өзү карап жүрсө, бул нерсе чечилет деп ойлойм да. Жаштар сүйлөсүн. Мен Айтмас мектебинин окуучусу, кыздар, балдар арак ичип, нас жегип, кыздарды бузуп коюштат деп айтып атасыз да. Ошонун себеби ийнени аласыңар кыздар. Мен айткан жокмун, жигиттер айтып атат. Ийнени аласыңар, ийнени алып жипти аласыңар, ийнени кыймылга келтиресиңер, жипти саяласаңар, сая албайсыңар. Я признаю то, что балдар бизден ступенька да, жогору, и биздин будущее силердин колуңарда. Силер
бар жоқты өзүңөр решать этесиңер да. Силер кыздардын целкасын алып коюп атасыңар. Вы в этом не виноваты, бирок мына мисалы үчүн чеңерде отурган балдар целкасы жок кыз менен сүйлөшсө дагы ойноп сүйлөшөт, вот. Бирок силер өзүңөр билишиңер керек да, то что биздин келечегибиз силердин колуңарда. Силер бизден өйдө турасыңар. Силер келечегиңер жигиттерде? Нет, как сказать, вот, например, мысалы в семье, да, атамдын айткан балдарда, үйүнүн башчылыгы тоже, а вот в нашем государстве балдар кыздарга жакшы отношение кылса, ошондо жакшы болмок беле деп ойлойм да. Мына жерде отурган бир бала окуучубуз ийне жипсиз мындайийнени кыймылдатып турса өткөрө аласыңарбы деп атат да. Кыз жигиттер, мен силерге айтып коеюн дегеним бар да, ийне жипсиз бирдемкени бүтөй алуу кыйын. Тиге албайбыз. Ошол сыяктуу эле ийне жипсиз үй бүлө кура албайт. Үй бүлөсүз мамлекет курулбайт. Демек, үй бүлө бул мамлекеттин кичи бир бөлүгү. Ал эми үй бүлөдө кыз жигиттер силерди келечектеги кыз жигиттер силер үй бүлөнүн мүчөлөрүсүңөр. Биздин келечегибиз силерсиз эч качан кура албайт. Ошондуктан мен айтарым, эгерде кыздар силер өзүңөрдү Каникей небиздей уз, ачүрөктөй сулуу, Курманжан таткадай кайраттуу деп сезсеңер, жигиттер силер Манастай баатыр, Семетейде эли жерин коргогон улуу адам катары өзүңөрдү сезсеңер, анда биздин коомубуз келечегибиз кең болот. Дагы бир нерсе айтарым, силер келечектеги үй бүлөнүн ээсиңер, дагы бир жолу айтам. Эгерде кыздар силер келечектеги аялсыңар, жигиттер силер келечектеги күйөөсүңөр. Эгерде аял күйөө деген сөз, аял деген сөздүн өзүндө көп маани жатат. Аял деген сөздү, аял дегенди аяш керек. Күйөө дегенге күйүш керек. Рахмат. Азыр бир мамлекет бир үй бүлөнү куралат да келип, чын үй бүлөнүн баардык нерсе үй бүлөнүн башталат деп ойлойм да. Мисалы, үй бүлөдө ата-эне баланы жакшы тарбиялаш керек да. Тарбиялабаса, мамлекетке зыян да. Бул дегени мисалы bir үй бүлөдө ошол ата-эне балага жакшы тарбия бербесе, ал не только өзү, башкалар дагы чиритип баштайт да. Ошон үчүн ошон жолуна алыш үчүн биз мындай ойгонушубуз керек да, мындай жаштар европалашып кетпегиле деп ойлойм да. Урматтуу мына жерде бизде окуучуларыбыз отурат. Мен ойлойм, обалы, мен бир нерсе токтолуп кетейин. Ар бир улуттун өзүнүн сыймыгы болуш керек. Ар бир адамдын өзүнүн пири болуш керек. Кандайдыр бир нерсеге сыйынып, ошо менен кошо жашаш керек. Азыр мен мына жерде карап отуруп, теле берүү конечно ушундай нукта кетип атат. Мен дегеле бир балдардын кыздарга же кыздардын балдарга болгон мындай назик сезимдерини көрө албай жатам. Ушунчалык эмитемден баштап силер ушунчалык бири-бириңерге түшүнбөстүк болсоңор, биз эртең кайсы жакка барабыз? Мен ушуга таң болуп атам. Муну түшүнбөтам. Бул жерде турган ар бир кыз, ар бир жигит өзүнчө бир инсан, өзүнчө бир эртеңки келечектин ээлери болгондуктан мен ойлоймун, бирок биздин алып баруучубуз өтө силерди ушундай нерсеге чыктаганда ушундай болуш керек. Мен эгер башка нукта алып барганда балдар кыздарды өтө жакшы урматтап, аздектеп жакшынакай боло алмаксыңар да. Мен башында айтып кеттим, баягы ар бир улуттун өзүнүн сыймыгы бар. Мисалы үчүн япондуктар өздөрүнүн ошол улуттук кимоносу менен сыймыктанат, туурабы? Бүт эл жүзү билет. Биздин кыргызыбыз кийип отурган мына жигитибиз кийип атат калпакты баары билет да. Туурабы? Ошондуктан мен баягы кийим маселеси боюнча айтып элем. Урматтуулар, кийимде келгенде ким модалайт? Биздин артисттерибиз, биздин улуу адамдарыбыз. Ошондуктан азыр артисттерибизди караңыздар, Гүлнур Сатылганова баш болуп туруп, жакшынакай эле кыргыз кыздар мындай жага турган, ошолорго сымбаттуу кыла турган кийимдерди кийип атпай көрүп атасыздар да, передачаларда. Ошентип кийинсе эмнеге болбосун. Жигиттерибиз баягы чапан, тон деп койду. Андайлар эми, конечно, бул мындай коомго азыр неме болуп калды, үйдө кийсе боло берет. Анан качпашыбыз керек. Ал биздин тарыхыбыз. Мен деле мисалы үчүн үйгө барганда чапан кийем, себеби бул өтө мындай жакшынакай практичный кийим. Бир жерге аяк бияка барып калсаң, жумуш кылганга дагы өтө неме болот. Балдардан дагы бизге карата мындай кемчилигибизди туура айткан адамдар, балдар да болду. Мындай биз дагы оңдогонго аракет кылабыз. Мындай балдар дагы силер дагы өзүңөрдүн күнөөңөрдү билип, мындай бири-бирибизди түшүнүп, биринчи мындай бири-бирибизди күнөөлөбөй, биринчи өзүбүздөн баштасак, биз ынтымакка келе алабыз деп ойлойм. Сөзсүз. Азыр
айтып атасыңар жаман болсо мындай таштап кетилет дегенде ошону дагы жаман если бала кыз жаман боло турган болсо силерге жакпай кала турган болсо ошону силер тарбияласаңар кыздар тарбияланат да. Менин жигитим дейт дагы мен жакшы болушум керек, ошого татыктуу аял болушум керек дейт дагы кыз дагы жакшы болот да, бирок үй бүлөнү эркек башкарыш керек деп ойлойм. Бул үй бүлө куруу өтө кыйын нерсе да, кыйын маселе деп ойлойм. Себеби дегенде бул жактан бала менен кыздын мамилеси жакшы келишпей калышы мүмкүн да. Бирок ошого биз ар дайым туруктуу болушубуз керек да, бири-бирибиздин эмебизди түшүнүшүбүз керек да, кемчилигибизчи. Если биз мисалы мына аял заты эркектен пас болот дейт, туура биз эркектерге баш ийишибиз керек да. Себеби дегенде биздин сөзүбүз деле эркектерге анча деле өтпөсө деле, бирок биз майлы деп эле эме кылып коебуз да. Бирок үй бүлө куруу бул өтө кыйын деп ойлойм да. Проблемалардын баардыгы бир нерседен да. Ушул азыркы ушул Кыргызстанда жашаган элдердин динден кабары жок да. Эгерде динди билгенде мындай проблемалар болбойт эле да. Болду ошол. Демек, бул маселелердин баардыгын дин чечип берет, Динден сабат, динди билбейт да, мисалы дин жөнүндө эч нерсе кабары жок. Мисалы 90% адам Кыргызстанда мисалы дин өзүнүн ислам динин жакшы түшүнүп бере албайт да. Неме түшүнбөгөндөргө айтат элем, ошо көчөгө чыгып, бирөөгө көрүнүп же арак ичип же арак ичип жүргөндөн көрө барып, мындай ошондой дин жөнүндөгү сабакта ошондой курстарга катышып, ошо өзүнүн руханий дүйнөсүн байытыш керек.